Кот медиа каналына катталыңыз жана Билерман Ордо интеллектуалдык оюндарын көрүп туруңуз. Assalamu alaikum, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен интеллектуалдар, айымдар жана мырзалар. Мына ошентип ЛТРде Билерман Ордо интеллектуалдык оюну жазгы сериялар 6-тур. Бүгүнкү оюнду ачык деп жарыялайбыз. Бүгүн Ордого жогорку лигадагы команда Кудайберди Ташиевдин командасы келген. Мына ушул команда бүгүн жазгы сериялардын финалына чыгуу үчүн аракет кылат. Команда үчүн эң жакшы шанс. Демек, мен команда курамын Ордого чакырууну баштаймын. 6-турга Нуристан Марат уулу келген. Мыкты билерман, туризм жадисти аяктаган учурда педагог. Нурсултан Абдумиталип уулу, команда мүчөсү, тарыхчы, учурда мугалим кесип аркалап келүүдө. Бектур Токтоноев, жеке ишкер, команда мүчөсү. Биймамат уулу Шахназар, команда мүчөсү. Жаш билермандардын катарын толуктап келе жатат. Чыңгыз Каратаев, эл аралык мамилелер боюнча адистикте окуп жатат, команда мүчөсү. Жана капитан Кудайберди Ташиев. Кудайберди Ташиев кесип боюнча информатик. Мына бүгүн ушул команда силерге каршы ойномокчу. Урматтуу Кудайберди мырза, дагы бир жолу кош келипсиздер. Мына ыйык Рамазан айында ойноп жатабыз. Биринчиден биз клубтун атынан жалпы телекөрүүчүлөрдү, күйөрмандарды жана билермандарды ушул туткан орозоңуздар кабыл болсун демекчибиз. Ортолоп калды, ортосунан өтүп калды дегендей. Маанаңыздар кандай, Кудайберди мырза, оюнга даярсыздарбы? Саламатсыздар урматтуу алып баруучу, саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр. Командабыз оюнга абсолюттук дәрежеде даяр. Жалпыңыздарды ошо роза айы менен чын жүрөктөн куттайбыз. Туткан орозоңуздарды жырактан кабыл алган болсун. Буйруса оюн жакшы деңгээлде болот деген ниеттебиз. Команда ийгиликтер каалайбыз. Анда урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин программага эфирге жан кошулган телекөрүүчүлөр болсо, уюлдук телефондорду алып, же колуңуздарга калем, дептер алып, биздин даректерди жазып алууга чакырып кетем. Биздин даректер кат аркылуу почтадан ким суроо жөнөткүсү келсе, Ош шаар Ленин көчөсү 330 Билерман Ордо интеллектуал оюнуна ЛТРге деп жазыңыздар. Ал эми Instagram колдонгондор, Instagramда Билерман астын-кызыкча Ордо деген биздин расмий баракчабыз бар. Ошол жерге кат куржунга калтырыңыздар суроо жообу менен. Билерман Ордо Facebook'та биздин баракчабыз бар. Билерман чекит @mail чекит туру биздин электрондук дарек жана YouTube'да Билерман Ордо оюнун көрбөгөндөр YouTube'дан көрүп алсаңыздар болот. Жана башка оюндардагы кызыктуу видеолор биздин YouTube каналыбызда бар. Биздин демөөрчүлөр адаттагыдай бар болго ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым жаңы, адал, таттуу чечимдер менен бизди кубандырып келет. Жана ошондой эле актив дизайн, жарнак, полиграфия жана көлөмдүү тамгаларды жана түрдүү рекламанын бардык түрлөрүн жасайт. Ош шаарында жайгашкан Болжол облустук китепкана жана Аура Люкс массаж академиясы сиздерге чын ден соолук жана ийгилик каалайт. Йома бургер, эң мыкты бургер. Баарыңыздардын орозоңуздар кабыл болсун. Легенда века окуу борбору. Мына ошол өнөктөштөргө биз чоң ыраазычылык билдирип, анда монитордо эсепти азырынча 0-0 деп беребиз. Oyun baştaldı. Birinci round.
биринчи раунд. Бүгүн Кудайым буйруса аябай кызыктуу оюн болот деген ниеттебиз. Команданын курамы жогоруда айттым. Дасыккан билермандар. Бактыбек кызы Айжамал Талас шаарынан силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, зебралардын териси чындыгында өтө уникалдуу. Ак, кара тилкелерге бөлүнгөн. Шуну бир ойлоп пикирлеп көрдүңүздөр беле? Эмне үчүн булар мындай жаралып калган? Жаныбарлар дүйнөсүн иликтеген окумуштуулар зебралардын терисин мындай көрүнүшү алар үчүн жырткычтардан аман калууга аябай эле ыңгайлуу экен. Бирок кантип? Кетти минута. Акара түстүү жакшы айырмалай албайт. Жок, бул жырткычтардан коргонууда мисалы ак түс сарыга мисалы чагылышат дейт. Сары болуп калат. Мисалы Афганистанда деле эстердин аскерлер ак форма кийген, кумга жатканда мисалы баягы саванналар токойлор сары болот да, баягы жырткыч эмес жаныбарлар боюнча сары болот. Сарыга адаптация кылат да. Цветной көрүнбөйт, булар көрүнбөй калышы мүмкүн. Камуфляж болот да. Дальтоник деп коет го, ошол сыяктуу түстөрдө ак кара түстөр. Хорошо, да, башка вариант. Негизинде бул чымын-чиркейлер вообще колуна албайт, мындай чыкпайт деп Пайдасы бар, мына чыккан ак кара болбосо. ошо көрүшү эле дейт. Булар ак кара көрөт да, бирок баардык нерсени ак кара көргөн үчүн Бардык ак караны көргөн үчүн буларга камуфляж болот. Камуфляж болуп калышы. Бул эмени эле көрүшүм бар эле ушуну чөмөлдөп болгону үчүн. Же башка светтегилердики башка светке айкалышып туруп билинип калат да. Ушул эле болот. Кудайберди мырза, ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, жоопту Чыңгыз берет. Чыңгыз Каратаев. Урматтуу алып баруучу, негизинен мисалы кенен ойлоно турган болсок, жырткычтар көбүнчө саванналарда, Африканын саванналарында ууга чыгышат. Берки мисалы көбүнчө эликтерге, кийиктерге, алардын түсү негедир жанагы сары да. Могу чөптөргө ылайыкташкан. Мисалы дальтоник деген оору бар. Мисалы буга чейин Facebooktун негиздөөчүсү Марк Цукерберг деле дальтоник болгон, ошон үчүн ал жалаң көк цветти көргөн үчүн анын компаниясынын цвети түсү көк да. Бул жерде дагы ошол жырткыч жаныбарлар түстү айырмалай албашы мүмкүн, себеби бул кара анан ак болуп атат да. Кара акты айырмалай албайт деп жооп беребиз биз. Жырткыч өзүнүн мээлеген дейлик, же болбосо кол сала турган жаныбарына кайсы жагынан кол салат биринчи, Чыңгыз мырза, билесизби? Мойнунан тиштейт, мойну жагына барат. Эч качан жырткыч арт жагынан кол салат, арт жагынан деле. Бирок ийгиликсиз аяктайт. Көпчүлүк аракеттери ийгиликсиз аяктайт. Эгерде кайсы бир арстан же болбосо жолборс дейлик, зебранын мойын жагынан тиштеп ала турган болсо, ал жолу кайтышы мүмкүн. Бул жерде негизги окумуштуулар бул күзөткөн бул абалды. Күзөткөндө жырткычтар ушул күндүн ысыгында, бул да бир мисал, күндүн ысыгында саванналарда зебралардын алды жагы кайсы, арт жагы кайсы айырмалай албай калат экен, Чыңгыз мырза. Байкап атасызбы? Мойну деп келип туруп арт жагынан тиштеп калат экен. Же болбосо мойну деп арт жагынан келип туруп ал жагынан тиштеп калат экен да. Мына ушул себептүү көпчүлүк зебралар жырткычтардан аман калуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот экен да. Түшүнүп атасызбы? Акка айырмалай албай калгандыктан алар мойну кайсы жакта, арт жагы кайсы жакта билбей тиштеп алган учурларда булар качып кетет экен да. Эми сиз айтып атасыз, ак караны айырмалай албай калгандыгы үчүн деп негиздеп атасыз да, эмичи? Мен телекөрүүчүнүн жобунда бул вариант, сиз айткан вариант дагы да бар. Анан телекөрүүчү кошумча катары айтып атат, алды кайсы жак, арты кайсы жак билбей калат деп атат жырткычтарчы. Ошондо Чыңгыз мырза, мен мындай деп чечим кабыл алдым. Азыр биринчи раундда командага эмне дейлик, эскертүү менен бул раундду берип туралы, эскертүү менен. Кийинкиде мындай эскертүү дагы башка дагы менимче болбойт. Азырынча 1-0 деп туралы. Кудайберди мырзанын командасына мына биринчи раундда өтө жакшы шанс берилди деп ойлоймун.
Азыр эсеп 1-0, экинчи раунд. Экинчи раунд. Телекөрүүчүлөрдүн пикирин угабыз боюнча, урматтуу телекөрүүчүлөр, YouTube'да бул оюнду биз жүктөйбүз. Жана сиздер комментарий калтырсаңыздар болот. Биринчи раундда суроо боюнча. Сиздер кандай деп жооп бересиздер? Команданын пикирине өзүңүздөр ой кошуңуздар. Нурзат Мусаланова, Талас облусу, сиздерге каршы суроо. Кара Буура айылынын тургуну. Кыргыз элинин улуттук буюму катар десек да болот. Негизи кыргыз эли муну колдонуп келебиз. Ушул бөлөк улуттарда төмөнгүчө аталат ушул буюм. Грузиндерде аквани, калмактарда яолан, япондордо юрикага, татарларда беллу дешет экен. Беллу. Бул буюм тууралуу не деген ырлар гана чыкпады. Окуялар айтылбады. Бул буюм тууралуу. Болот Шамшиевдин киносунда да бул буюм көрүнөт. Урматтуу көрөрмандар, кыргыздар да бул буюмду эмне деп аташат? Аккемеде. Грузиндер, калмыктар, япондор бар нерсе да бул нерсечи. Япондорду татарларда тим болот. Япондордо бир башкача түрү бар эле ошондочу. Башкача түрү бар, Бешик эле ошону. Аквани. Бул боюнча кайсы ырлар Грузиндерде бар да ушундай нерсе. Бешик ыры бар. Аккемеде бар. Бешиктен алды дагы. Кайсы вариант башка келет? Буюм. Улуттук болсо ушу бешикте туура эле келип атат негизи. Аква деген бир Аква деген көчмөн элдер, мисалы япондорго окшош элдерде да кайсы дагы бар. Япондордо көкөп болбойт да, япондордо көкөп болбойт. Кичинекей томолокой нерселер. Карелер, япондор. Болот Шамшиевчи. Бизде жанагы дагы бар го ошондой. нерселер жок. Бирок ал жерде ырлар жок да туурабы ал жерде. Бул биринчи варианты. Аквани дегенде Мындай бешик. Кудайберди мырза, кыргыздарда бул буюм эмне деп аталышы мүмкүн? бул Нуристан Маратұлы жөп. Нуристан? Урматтуу окуучу, бизде бул буюм бешик деп аталат. Болот Шамшиевдин Ак кеме кино тасмасында бул бешиктин эмесин чагылдырган билесиздер. Буга неде? Бештен башка да кайсы буюмдар назарга Бул тутулат? негизи көкөр деген болду, бирок көкөр жөнүндө ыр жок да, бешик ыры деген толтура ырлар жазылган бешик боюнча. Демек сиздин жоңуңуз бешик. Ооба. Жооп кабыл алынат. Якуттар телекөрүүчү жоона кошуп айтып атат. Суроого кошпоптур. Якуттар бихек деп аташат экен муну. Бихек менен бешиктин жакындыгы барбы же жокпу? түрк элдери болгончо жакын. Татарлар беллу, беллу, бихек. Кыргыздар буну бешикте жооп тура. 2-0 азырынча эсеп. 2-0 бүгүн 6-тур урматтуу телекөрүүчүлөр. Кудайберди Ташиевдин командасы жазгы сериялардын финалы үчүн аракет кылып ойноп жатат. Команда азырынча экинчи раундду жакшы жыйынтады. 3-чү раунд. Кудайберди мырза, орозосуз. Ушундайбы? Ооба. Канча жаштан бери тутуп келесиз? 12 жаштан бери. Охо. Сиздики график боюнча экен да? Азыр канча чыгып калдыңыз? Учурда 31 жаштабыз. 31 жашта, 12 жаш, 31. Орозоңуз кабыл болсун. Гүлиза Шамырзаева Бишкек шаарына сиздерге каршы суроо берет. Телекөрүүчү сыр сандыкта жөнөткөн суроосун. Сыр сандык. Урматтуу билермандар. 1948 жылы америкалык мугалим Джей Арчер алгачкы жолу жеңил салмактагы топторду колдонуп, шакекчелердин бийиктигин төмөндөтүп, баскетбол оюнунун эрежелерин атайын жаш балдар үчүн иштеп чыккан. Кызыгы, бул пикир ага баскетбол оюндарын күзөтүп жаткан учурда сыр сандыктын ичиндеги буюмду туура эмес колдонгон учурда пайда болгон бул ою. Сизерге суроо, сандыкчада эмне бар?
шот эмеспи? Жаш балдарда ойнойбу. Эсептеп атканда, балким, кичинекей топчуларды топтун формасын кичинейтирип деп атат да. Шот эмеспи? Эсептегенде. Эмес колдонгон деген. Майды детали. Баскетбол учурунда мындай таштайт да, дагы эмне болушу мүмкүн? Дагы эмне болушу мүмкүн? эмне чөт сеткабы? Суруну суруну жазгандар. Сас Джей Арчер бул нерсени ушул нерсени кылып аткан учурда баскетболдун эрежесин идеясы келген экен да, эрежесин киргизүү боюнча. Ошол жаш балдар үчүн баскетболдо эми бир кичинекей деталь барбы деп атат. Жаш балдар обурчу эмес. Баскетбол тийжеси жок сырткары экен да. Жок, сырткары ошондой эле нерсе. Балким жаш балдар атканда эмне болушу? Жок, тегерек формада эмне бар? Тегерек формада ичинде топтор бар. көргөнү келген салган неме эмеспи? Бул жинжир батыш керек да. Мисалы үчүн баскетболго кызыгып ата-энелер балдарын алып келип калса, ата-энелерине мындай ыңгайсыздык жаратып, бир нерседен, бир майда детальдан идея келип калганда бугачы. Бул мында кадынок эмеспи? Жок, бул мынчалык кичинекей нерсе. Эми мисалы үчүн сейсток ушул сыяктуу нерсе, карточка деген сыяктуу нерселер, бирок Теннисный мячте кадынок жасалган эмеспи? Капа мапа. Жасалганда бар. Мисалы Капа мапа. баягы эме дөңгөлөктөр болушу мүмкүнбү эми? Эсептегичтинби? Жок, негизи. дөңгөлөкчө тосуп коюп ата-энелер көрүп атат, жаш балдар. Жаш балдар мындай чатында алар үчүн эле өзүнчө направление кылып берип атат да, бирок ошол нерсе себеп болуп атат. Кайталап келичи. Бул нерсени Убакыт бүттү. Кудайберди мырза. урматтуу алып баруучу, жоопту Нурстан мырза жооп берген аракет жасайт. Сандыкчанын ичиндеги буюмду туура эмес колдонгон учурда пайда болгон. Мындай ой. Туура эмес колдонгондук үчүн. Демек, сандыкчада кандай буюм бар? Урматтуу алып баруучу, башында ой келди. Баскетбол оюнун күзөтүп жаткан учурда балким ушул нерсени эрежени киргизүү идеясы келген. Кайсы предмет бар дегенде мен оюма келген биринчи нерсе бул шот болду. Баягы топтоо баскетболдо деле топтор мындай түшөт да, шотто деле ушундай түшөт. Баягы шот барбы эсептеген? Эмне деп коет? Бухгалтердик шотпу? Ооба, ошондой. Ал туура эмес колдонгон болгондо кандай болуп калган? Мисалы үчүн, кантип туура эмес колдонгон? Шоттон 2 жол эсептегенде, же болбосо балким жүздүктөрдөн, ондуктардан, балким бирдиктерден адашып калган болушу мүмкүн. Ошол мезгилде баскетбол ойноп аткан учурда ошо эсептерди шот менен деле эсептеш мүмкүн да. 82-75 мисалы. Демек, сиз бухгалтердик кадимки Ооба. шот бар деп эсептейсиз, Ооба. Бизче кыргыз тилинде кандай айтылат? Шот деп эле айтылат Илгиз мырза? Чот. Эсептегич. Бизде чот деп коет. Чот. Чот. Жооп кабыл алынат. Суроодо бул жагдайларга маани берип көрдүңүзбү, Нурислам мырза? Шакекчилердин бийиктиги төмөндөтүп, шакекчи бул топ таштай турган, кадимки шакекчи болду, бийиктиги төмөндөп атат. Айталык, 3 метр 5 сантиметр болсо стандарт. Бул 1,5 метрге төмөндөттү деп атат. Жеңил салмактагы топторду колдонуп деп атат. Баскетбол тобу салмактуу болот негизи, бирок бул жеңил салмак кылып атат. Биз сыр сандыктын ичиндеги буюмду көрөлү. Кантип туура эмес колдонгон бул буюмду? Бакыт мырза көрсөтүп да берсеңиз болот. Бул дүрбү, урматтуу билермандар. Эмне үчүн? Мынакей, дүрбүнү бул тескерисинен көрүп алды. Тескерисинен көргөндөн кийин, сиздер дүрбү колдонгондор жакшы билет. Дүрбүн тескери колдонгондо бул эмне болушу мүмкүн? Бардык нерсени кичинертип көрсөтөт. Урматтуу Нуристан мырза, ал кадимки эле баскетбол ойноп жаткан адамдарды мындай бой кичинекей, пакена деп коебузго, бой кичинекей болуп көрүнүп калган да. Эсеп 2-1 азырынча. Гүлөш Амырзаев Шекшан Тургун телегөрчү тарапка бир упай алып келди жана сыр сандыктагы буюм дүрбү болчу. 4-нчү раунд. 4-нчү раунд. Сыр сандыктын ичинде дүрбү болушу мүмкүн деген пикир турган билермандарды кимде бар эле? Капыстан. Эч кимде жок беле? Бакытта бар экен. Бакыт көргөн болчу да. Тынчтык Кубатбеков Бишкек шаарынан, азыр Бишкек шаарында экен. Тынчтык мырза сиздерге салам жолдоду клубка. Урматтуу билермандар. Тынчтык мырза сиздерге мындай бир иероглифти жөнөтүптүр. Кытайча ким билет? Эч ким кытайча.
Бул Ч деп аталган иероглиф. Ч Э. Бул иероглифтин этимологиясы, башкача айтканда келип чыгуусу сиздерге төмөнкү таблицада көрсөтүлөт. Азыр бир таблицаны мен көрсөтөм сиздерге дагы. Мына ушул таблицада этимологиясы көрсөтүлгөн. Эң алгачкы иероглифтин көрүнүшү биринчи сүрөттөгүдөй, мисалы сол жактан айтам, мына сол жактан караңыздар, акыркы абалына чейин жөнөкөйлөтүлгөн. Эң акыры, оң жактагы эң акыры жана бүгүнкү күндө жана мен сиздерге көрсөткөн мына ушул формасы колдонулат Кытайда. Ушул көрүнүштөрдү жакшылап анализдеп, сиздер бул иероглифтин кандай маанини билдиришин таап бериңиздер. Минута кетти. Такси эмес, такси эмес. Ат арабабы? Такси эволюциялык баягысы да, мурдатан эле көтөрүп жүргөн да. Тарабай дейм машина. Эки тарафты отургузуп койду биринчисинде. Бирөө окшош экен да. Аты дагы бар, отуруп алып айдап кетип аткан адам деле бар. Акыркысында иероглиф Современный болуп кетти. Шын айтамда бара-бара иероглифке өтүп кетип атат да булчу багы. Современный болуп кетиши мүмкүн. Дагы Биринчиси Аттарга дагы кеттик дальше. Такси. Дөңгөлөккө сөз түрдө тиешеси бар да. Бирок такси бул международный термин катары. Экинчисинде үчөө болуп атат да, ал нерсе үчөө. 3 баллондуу болуп калганбы? 3 баллон өткөн. Кайсыл бирин айтты? Машина. Мына 3-чү сүрөт почти ошол да, аркасында эки эмеси бар. Че деген машинасы барбы? Япон Кытайлардын. Че кеткен. Арча? Жок, Чеден кеткен машинасы барбы? Кайсы машина? Ошо электромобиль. Эмне деген ал? Жанагы тук-тук деп Ал экөөнүн арагында кетип атат да, мисалы үчүн. Жок, ушуну айтам, менчи манка аттын Рикша эмне? экинчидеги аттын өзү болсо, алдыдагычы ортодо ошо да, аты минип ошо кетип да. аткан адам катары. Эки чекесинде таксиде отурган адам мындай кызмат көрсөтүп аткан. Ошондо. Вакыт бүттү, Кудайберди мырза. Ч иероглифи эмнени билдирет бизче? Нурсултан мырза жооп берет. Нурсултан Абдимуталип уулу. Бул сүрөттөргө карап арабага окшошуп атат. Анан бул убакыттын өтүшү менен араба деген сөз азыр Кытай тилинде бул машина деген мааниге өтүп калган, автомобиль деген мааниге өтүп калган деп ойлойбуз. Автомобиль. Түрктөрдө ушундай көрүнүш бар да түрк тилинде. Араба деп булар ат арабаны деле айтышат, машинаны азыркы кезде машина деп да айтышат. Демек сиздин жообуңуз автомобиль. Да. Автоунаа, Ч деген иероглиф мен туура жоопто айттым. Демек бизче которгондо автоунаа деп которулат экен. Жооп туура. 3-1 эсеп. Тынчтык Кубатбековдун иероглиф тууралуу суроосун команда туура тапты жана өздөрүнүн эсебине 1 упай кошту. Урматтуу телекөрүүчүлөр, суроо жөнөтүүнү уланта берсеңиздер болот. Биздин Instagram, Facebook жана бардык социал тармакта баракчаларыбыз иштейт. Ошо элемтөсү 330 Билерман Ордо деп жөнөтүңүздөр. Суроо жооп менен фото сүрөт, дарек, телефон номерлери менен. 5-чи раунд. 5-чи раунд. Бектур мырза, эмне менен алек болуп атасыз? Дагы деле шеф десертпи же орозодо дем алдыңызбы? Же оозачарга жеткизип атасызбы, кандай? Ишкерлик тынбай тынымсыз кабыл алынган чечимдерден турат дегендей азыр өзгөрүү чоң бизде. Бир сфераны таштап экинчи сферага өткөнбүз дегендей. Негизи жалпы жана ишкерлик бирок сфера алмашкан. Ал шириндик боюнча иштеп атасызбы? Жок, аны азыр биздин өнөктөштөрүбүз бар эле, аларга өткүзүп бергенбиз. Өзүбүз башка иш баштадык. Жакшы. Курулуш тармагындабыз азыр. Жакшы. Жалал Абадты Голливудка айландырасыз экенсиз. Абдыразак Жумабаев, Ат башы району, Казыбек Айлы сиздерге каршы суроо берет бул телекөрүүчүбүз. Урматтуу билермандар, 20-кылымдын башында Япон театрларында мыкты чеберчилик менен аткарган артисттерге колдоо иретинде көрүүчүлөр сахнага көрүнүш бүткөндөн кийин тынбай кол чабышкан экен. Ага ыраазы болгон артисттер көшөгө алдына келип, баш ийип, тазим көрсөтүшөт. Ошол убакта айрым көрүүчүлөр өздөрүнүн буюмдарын артисттерге карата ыргытышат. Мисалы, мээлей, сумка
желпигиш жана башка буюмдар. Театр кызматкерлери ал буюмдарды жыйнап алышат. Эми сиздерге суроо. Бул буюмдарды жыйнап алгандан кийинки тагдыры эмне болот? Кетти мында. Кукольный театр болот го, ошо маскалар менен чыгып отурса, көп жерлерде жана стадиондордо да кукла ыргытат да, мынтипчи. Реквизит катары колдонушат. 20-жылдын башында элдин баары ошо театрларга барганда Кино көргөн. Кукла ыргыткан, кукланы жана бардык эмне болсо шапка шляпа меле болгондугунун себеби балким аны кукольный театрда колдонот да, мынтип ыраазы болуп берип атат да, балким алар чогултуп алып, жөн гана алар өздөрүнө пайдаланышат. Мындай өтө бир вариант бар болчу. Неге пайдаланышат деп атат да? Бетин жаап чыгат депчи, бетин. жабык аяныкы. Тоскучу эле. Бирок азыр меле берет деп атат да. Колунда эмне болсо деп атат. Аны кийин баягы сценаны аткарганда колдонгон. Экинчи бир вариант бар. Кайра эле ошол сценага чыкканда реквизит катары колдонгон. Экинчиси ошолор алып кетип үйүнө пайдаланышка жөн ганачы. Балким аларга акчалай киного барганда ошо театрга барып көрүшкөн да, баягындай пьесаларды, драмаларды. Ошону ыргытты, анан алгандан кийин. Аны кайра перчатки берип атат, эмне себептен перчатки? Ошо перчатки мен ошо колго алып көбүнчө ошо театрда пайдаланат да, буга кукольный театрдачы. Кайра кирдели болот. Каармандарды жаратууга пайдаланышы мүмкүн. Кудайберди мырза. Экинчи өздөрү үчүн гана. Жооп берет. Урматтуу алып барчу, жоопту Бектур Токоноев берет. Бектур Токтоноев. Ал учурда эми баягы материалдык өтө эле жетишкен бир театрлар же театр кызматкерлери болбогон деп ойлойбуз. Бирок маданияты өтө терең Япониянын. Бул ыргытылган буюмдар эгер баягы жалаң гана мээлей менен эле жүз тоскуч болбосо, жалпы көп нерсе ыргытылып аткан болсо, демек буларды кийинки бир театрлык көргөзмөлөрдө каармандарга реквизит катары пайдаланышкандыр. Бирок материалдык бир мүмкүнчүлүктөрүн эске алсак, балким аларга колдоо беретинде, материалдык колдоо беретинде кийин каалаган жерине кийип пайдалансын деген максат болушу мүмкүн. Негизи эле бул ошол урматтуу алып баруучу, бул эки вариант болуп атабы же бир эле деп кабыл алса болобу? Сиз менимче эки вариант айтып атасыз. Анда театрды колдоо жалпы жонунан. Театр жана театр кызматкерлерин колдоо иретинде бул баягы материалдык жардам катары эле ыргытылган, берилген. Демек аны кийишип алат. Пайдаланышат, сөз. Пайдаланышат. Сөз пайдаланышат. Же жаңы каарман пайда кылууда, же өздөрү турмушунда. Түшүнүктүү. Жооп кабыл алынат. Ордого кайрылгым келди. Ушул суроо боюнча кимде кандай пикир бар? Пикир барбы же жокпу? Бул кийимдерди театр кызматкерлери эмне кылат? Алар жыйнап алат жерлерден. Мээлейден башка нерсе да болушу мүмкүн, айталык. Шапкасы болушу мүмкүн. Илгиз мырза. Урматтуу алып баруучу, биз команда менен момундай бир жыйынтыкка келип атабыз. Бир кандайдыр бир актер же актриса өзүнүн талантын көрсөттү, ал эми көрүүчүлөр ага ыраазычылык иретинде бир нече буюмдарын ыргытты. Ошол мээли, кол кап жана башка бир топ буюмдар. Театр муну жыйнап алат. Театр бүткөндөн кийин кайрадан өз ээлерине сатат. Түшкөн каражат ошол актерду колдоо иретинде кошумча киреше катарында кайыгарылат. Түшүнүктүү оюңуз. Бектур мырза пикири өзгөрбөдүбү? Илгиз мырзанын вариантынан кийин. Бул жерде маселе мен туура жоопту айтамын. Бектур мырза, театр кызматкерлери жыйнап бүткөндөн кийин кайрадан өз ээлерине сатат экен. Мисалы үчүн сиз шапка ыргыттыңыз, шапкаңызды айталык 5 же 10 сомго сатат. Ошол акчаны эң мыкты аткарган актерге сыйлык катары акчасын берет экен. Сыйлык катары. Кийимдерин кийип албайт. Ошону сатып туруп анан кийин акчасын берет экен Бектур мырза. Айырма ушул жерде. 3-2 азырынча. 3-2. Бул раунд телекөрсө тарапка кетти жана Абдыразак Жумабаевди куттуктайбыз. Ат Баш районунун Казыбек айылынын тургуну телекөрсө тарапка 1 упай алып келди. Жалпы эсеп азырынча 3-2, бирок билермандар дагы 1 упай алды да. Азырынча бүгүн жазгы сериялар 6-тур финалга аракет Ташиевдин командасында. 6-раунд. Интеллектуалдык чөйрөдө эмне жаңылыктар Чыңгыз мырза Жалал-Абадта? Максат койгонбуз эми Кыргызстан бойлоп өткөрсөк депчи дагычы.
мындан наркы оюндарды эми бүгүн иштешип атабыз, эми Ошто өткөрүп калышыбыз мүмкүн, дагыча кызыгуучулар абдан көп. Ал тармакта. Ушуга улай эле айта кетейин, биз кече жакында Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбетовдун кабыл алуусунда болдук. Клубдун айрым мүчөлөрү менен Алмаз Ишенбекович өзүнүн сөзүндө ушундай пикирин айтты. Республика боюнча бир жакшынакай мэрдин кубогун өткөрүү ниети бар экен. Республикалык деңгээлде. Бул деген 7 областтан жана 2 шаар Ош Бишкектен бирден командалар чыгып, 9 команда болсо, демек 9 командага мэрдин кубогун өткөрүп берүү ниети бар экен. Демек жакынкы күндөр биз сөзсүз түрдө бул жарыяны беребиз Бектурмурза жана билерман интеллектуалдар, зээндүүлөр, кругозордуу чөйрөнү биз дагы бир чоң оюнга чакырабыз, Кудайым буйрса. Бул үчүн Ош шаарынын мэрине чоң рахмат. Бакыт Ташболотов Сузак районунан силерге каршы суроо берет. Телекөрүүчү учурда Россияда. Урматтуу билермандар, барыңыздарды биз мындай фото суроого көңүлүңүздөрдү бурабыз. Монитурга көңүл бурабыз анда. Бул жарнама, негизи жарнамалык көрүнүш. Бул жарнамаларды жайгаштырган дүкөндөрдө, буну дүкөндөр жайгаштырат экен. Эмне сатыларын табыңыздар. Кетти минута. Мен сени карап турам, таштабады атат да, бул деле карап атат. Баары деле карап атат. Ал обычный эле, ал жөнөкөй эле нерсе бирок. Башка вариант. Камера наблюдениеде башка дагы кайсы варианттар? Үкүгө окшошуп атат да, көздөрүн карасаңар. Прям үкү сатылбайт да дүкөндө турабыз. Мен билбейм, көрүнүш ошондой болуп атат. Балким необычный деле камерадан сырткары. Жок, мисалы, мен карасаңыз, көзөйнек болушу мүмкүн. Майниси Очкиле тура келип калды. Даратан неге? жок, мен сени карап туруп атам. Дайым не карап турат? Камера карап турат да, туурабы бүт нерсени көрөт. Деген сыяктуу. Ооба. Дарактарды кыя албайсың деген. А бирок көзөйнек жазуу бар экен. Дарактарда жазуу бар экен, бияқта. Ошо жазуу болушу сатканда менин жазуусу. көзөйнек Дүкөндө. бираз Көзү эми бирок именно ошол эмеге таштанды урнасы менен даракка койгонуна ошого жакын болуп атат да. Себеби мен сени дайым карап турам деп атат да. Бардык жерге камера наблюдение. Кудайберди мырза, Чыңгыз мырза жооп берет. Чыңгыз Каратаев. Урматтуу алып баруучу, бул жерде даракта жана таштанды таштоочу урнада турат көздөрчү. Эми именно ошол таштанды таштоочу урнасына коюп атат да, көздүчү, анан даракка коюп атат. Мисалы, бул логикалык жактан карай турган болсок, ошол видео наблюдение же болбосо камераларга алып келет да. Ошол дүкөндө камералар сатылышы мүмкүн. Себеби мен сени көрүп турам, кайсыл жерде болбосун деп турат да. Демек сиздин оюңузча, Ооба. бул жарнаманы берген дүкөндөрдө видео байкоочу, Негизи камера сатылат да. видео камералар дейсиз. Ооба, видео байкоочу. Макул дейли, видео камералы. А бирок көз айнек дейин дедим, бирок көз айнекке бирок окшобой турат да. Бул көз айнек мааниси туура келбей калат экен. Демек, бул дүкөндөрдө видео камералар сатылат. Жооп кабыл алынат. Нурсултан мырза, кошуласызбы Чыңгыз мырзага? Ички дүйнөсү Абдымиталиев уулу. Туура эле деп атабы же туура эмес деп атабы? 6-чы туюм. Менде 6-чы туюм жок, урматтуу. 5-чи туюңуз эмне деп атат? 5-чи. Камера деп эле атат. Камера. Айтеңер мырза, сизде кандай пикир бар? Семетей мырзанын командасынан. Көз айнек деп эле ойлоп атабыз, анткени биз бардык жакта турабыз дегендей да, бизди көрбөй атасыңбы деп. Демек көпчүлүк көз айнек дептир. Мен туура жоопту айтам. Мындай байкап көрсөк, Чыңгыз мырза, маскировкаланган түр бар мына жерде. Маскировка бар. Демек, маскировка бул жарнактарды жайгаштырган дүкөндөрдө карнавалдык кийимдер сатылат, урматтуу билермандар. Карнавал, ар кандай маскировка, көздү бекитет, оозду бекитет. Айтор, Бэтмендин маскасы болушу мүмкүн бул жерде. Командан жоо туура эмес. Бул жерде дагы бир оригинал версиясында мындай экен. Мына, көрдүңүздөрбү? Оригинал версиясы. Карнавал костюм. Карнавалдык костюмдар деп турат. Команда телекөрүүчүлөр команда менен теңдешип алды. 7-раунд.
карнавал болушу мүмкүн деген версия бар беле Кудайбергенде? Кимдир бир адам. Супер Блиц командага 10 секундда убакыт берейин. Ким калат? Урматтуу Нуристан мырза. Аттокурова Гүлнур суроо берет Ош шаарынан. Телекөрүүчү сизге ушундай суроону жөнөткөн. Мен сүрөтүн да берейин. 20 секундда сиз муну табышыңызга туура келет экен. Эмнени көрүп турасыз Нуристан мырза? Негизинен түндүк аймактарда жашоочу бугу дейбизби, ошол сыяктуу. Багыш. Эмне үчүн 2021 жылдын 4-ноябрында Канаданын Саскачеван деген провинциясындагы балдар мына ушул сиз көрүп турган бугуга ыраазычылык билдиришкен. Бугунун абалын сиз жакшылап карап туруп 20 секунддун ичинде балдар ыраазылык билдирип атат. Ай бугу сага рахмат депчи. Кетти 20 секунд. Бугуну дагы бир карап алышыңызды айтар элем. Документалдуу сүрөт. Бугуга ыраазычылык билдирип атат. Рахмат сага бугу деп сүйүнүшүп жооп бериңиз. Урматтуу алып баруучу, 4-ноябрь 2021 жыл эгерде көрүп атабыз, бою аябай бийик. Балким эшиктен Канадада мындай окуялар аябай эле көп да, айылдар деле кирип келет, бугулар деле кирип келет. Балким эшик бир аз төмөн болгондугуна байланыштуу. Бул бою аябай узун экен, киргенде балким салам берип киргендиги үчүн аябай сага ыраазыбыз деген сөздү айтчу мүмкүн. Демек башын ийкеп кирген. Ооба. Дейсиз. Жооп кабыл алынат. Бугун өзүнүн турган жерин сиз кайсы жерде турат деп ойлойсуз? Офистин ичи. Класстын ичи. Окуучулар, балдар качан сүйүнүшү мүмкүн? Нуристан мырза. Сабак үзгүлтүккө учураганда сүйүнүшү мүмкүн. Бугу кирип келди сырттан. Талкалап кирди. Талкалады бардыгын. Столдорду чачты, ал жака болду, үзгүлтүккө учурады, окуучулар рахмат бугу деди. Ай. Блиц раунд токтоп калды тилекке каршы. 4-3 эсеп. Оюнду улантабыз. 8-раунд. Мен ошон үчүн сизди сүрөттү жакшылап караңыз деп. Ушул версия бар беле, жок беле сизде? Жок, негизи кирип келгендигин көрдүм. Просто детальдарга маани берген жокмун да. Ошо сиз 20 секундда сүрөттү карап турсаңыз, табар белеңиз дейм. Актив дизайндан силерге суроо. Биздин өнөктөшүбүз. Ыйык Куранда аты аталып келген 5 мечит бар. Аты аталат ушулардын. Алардын биринчиси Меккедеги Ыйык Аль-Харам мечити. Экинчиси Мединадагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Набави мечити. Үчүнчү Аль-Акса мечити Иерусалимдеги. Төртүнчү Зирар деген мечит Куранда келет. Сиздер 5-чи мечитти табыңыздар. Куранда келген. Кетти. Жок, Кубаны айтты? Жок, Кубаны күттүм, Куба айтылбады. Куба айтылбады. Эң биринчи мечит катары. Куба мечити. Токтоп койгула. Кубаны мен жазып коюптум да, мен бул жака 5 мечит дегенде ошого. Жок, автоматически келип атат, бирок айтылбайт. Биринчи жооп токтоп. Жок, негизи барбы Куранда деп чындап эле. Куранда Куба мечити. Мен пайгамбарыбыздын Мадинада мечитин кандай? Жок, Набави Куба эле калып калды да, өтө тарыхый. Куба мечитинде. Биринчи мечит. Урматтуу алып баруучу, жооп бар командада. Мөөнөтүнөн мурда токтотоймбу? Жооп бергенге даярбыз. 20 секундда калды эле. Макул, ким жооп берет? Нуристан мырза жооп берет. Нуристан. Азыр эле Блицтен чыкты Нуристан.
кайра Нуристанга берип атасыз. Кыйналып калбадыбы Нуристан? Урматтуу алып баруучу, бул 5-чи мечит, бул жалпы эле ислам тарыхында биринчи курулган мечит, бул Куба мечити. Бул Мадинадагы курулган Куба мечити. Жооп тура. Куба мечити 5-чи мечит катары Куранда айтылып келет жана эсеп 4-4 кайрадан теңдешүү. Бирок абал барган сайын кызып баратат. Барган сайын. Кандай болор экен? 9-чу раунд. 9-чу раунд. Рыскүл Исабекова, кадимки чымчыктын уясын тартсаңыздар жакшы болмок. Чымчыктын уясын тартыңыздар. Азыр мага кимди алып берип атат? Кичине окшоштурду. Мен айта турган нерсе, урматтуу билермандар, ошол чымчык кире турган жылчыкчасы жогорураак кылып тартсаңар дагы жакшы болот. Уянын өзүнөн бир аз ортодо эмес, ортодон бир аз бийигирээк кылыңыздар. Азыр ким тартты? Мына ушундай кылып. Эми суроого көңүл бурабыз. Монитордон ушуну бермекмин. Бирок сиздер ар бириңиздер тартып алдыңыздар, ойлонгонгон да жакшы. Канаттуунун үйү. Мына азыр сиздер алдыңыздар да канаттуунун үйү турат. Сиздер өзүңүздөр тарткан мындай канаттуулардын үйүн бир нече адамдар атайын чиймелерге карап жасашат. Жасалуу этабын айтып атат да. А бирок мындай үйлөрдү өтө чоң катачылык менен жасалган үй катары кароого болот. Азыркы сиздер мен айткан тарттыңарго ошону катачылык менен жасалган үй деп айтылат экен. Ошол чымчык кирип чыга турган жерин бийигирээк кылга деп ошон үчүн айттым да. Ошол катачылык экен. Кызыгы кадимки мык дал ошол катаны оңдоого жардам берет. Уядагы ошол катаны оңдоого жардам берет. Эми урматтуу билермандар, сиздер ушул колуңуздарга элестетип, дал ошол катачылыкты мыктын жардамы менен кантип оңдоого болорун логикага салып табыңыздар. Катачылыкты оңдош керек. Чымчыктын уясы. Кетти минута. Мисалы карасаңыз, мынагы бийик болгондо баягы ичине түшүп кетет да, туурабы? Мындай ортодо болгондо баягы сразу кирип кетет эле ичине. Бул значит бийик болгондо жок, мык менен кайерде кактык, мисалы, ичине кайерде кактырып мындай да кылып коюшу мүмкүн да. Буларчы бул жактан киргенде балким булдан какканда үстүнө балким конуп отурушу мүмкүн мыккачы. Ичинде даяр эми чымчык конгонго адаптацияланган. Ошондо мык кайерне өйдөсүнөн мондо кагылып атат да. Коночогу? Толтордо эле баягы. Жок, мык каяна кагылып атат ошо. Эгер куруудан сырткары эле мык кагып жардам кылса, ал ар жерде жок, бир мык каксаң эле туура болуп калат. Демек ичинде бир коночо пайда болот. Мыкты кайсыл жагынан кагабыз? Капталынан эмнеге кагабыз? Капталына. Конопаны чыга турган болсо ошол жерге. Ал мыкты капталына кагыштын бир пайдасы жок да ал. Кешке керек да эмедечи баягы. Конуш керек да. Балким мына жерден какса дейм да, мына жерден какса балким ичкерге кирип конушу милдетти да аткарышы мүмкүн. Ичине конушу сыртына конгондо ошондой какса. Бул жанагы эмеспи, бул ийилип кое турган эмес. Ошо да. Мыкты какса дарак илинип калбайбы? Жок, но кырша турат го могул жерде. Мыкты кандай мондой кагабы, мондой кагабы. Ички процесс жөндөсүз болуп атат да, бул сырткы процесс, ички процесс. Чындап эле баягы жөн эле. Мына тешик болот, мына кона турган жери бар. Ошонун ичине мондойнан кагабы. Мен ошону ойлондум да, бирок Буратинонун мурдунда алып ичине кагабы. Жок, чын эле балким бирок берге конуп кирип элестетиш керек, мынтип калып коюп атат да. Баягы калып койсо жаракка калып койгон болот. мисалы үчүн эки чымчык болуп калган учурда бирөөсү тукум басып жатса, экинчиси келип туруп, үстүнө болгондо мык каккандан кийин ошо конуп турат да, эшик ачылып турат ошондочу, кирип кетет. Ошондо мондойнан кагабы. Эки местага ылайыкташып калат да, жогору каккан туура эмес дейт. Ошондо түйүнөн мондой. Кудайберди мырза, Эшиктин астына кагабы. мыкты, Кудайберди мырза, мык уяга кагылбайт. Кагылбайт уяга. Бирок мык менен бир каталыкты оңдойт. Эми уянын сыртында чымчык коно турган жанагы атайын бир такта коюп коет го, Кудайберди мырза. Ал бар нерсе. Чымчык конот. Мен уянын ичиндеги каталыкты мык менен кантип оңдойт деп атам. Кагылбайт мык. Бирок мыктын жардамы менен уянын ичиндеги каталыкты оңдош керек. Кантип оңдойт? Немеси бийик жерде турат. Чымчык кире турган жери. Мык. Чымчык канату эртең балапандайт. Каталык. Бар да бул жерде.
Жооп бериңиз. Ким жооп берет? Биз канча секундда 20 секунд үнөмдү бар. Берейинби? Ооба. Ай кайран 20 секундда. Кайран 20 секундда кетти. Кагылбайт ал жок, мындай эмес, мына карагыла мына ол үстүдө туруп атат да, балапандар учуп чыга албайт. Анданчы балким ошого мындай кылып коюп коюшу мүмкүн эмеспи ошогочу? Мыкты оозуна мынтип салып коебу. Мүмкүн эмеспи ошого? Оозуна мынтип салып коебу оозуна. Жок, жөн эле мына тактайча катар мындай диагонал түрүндө мындай кылып койсо, балким мындан чыгып кеткен оңой болушу мүмкүн. Себеби мынаны үстүгө кылып коюп атат. Себеби ошондо тешигин өйдө болсо мынтип коюп коебу. Мынтип коюп коебу. Ошол сыяктуу кылып коюп койсо, ошого конуп анан кийин чыгып кете берет ошо. Типа чыгуучу бир Кудайберди мырза. Нуристан мырза жооп берсин. Нуристан айтып койчу, трамплин кылыптыр эле. Урматтуу алып баруучу, биринчиден мына мен камерага көрсөтүп атам, мынакей чымчык учуп чыгуучу же болбосо учуп кирүүчү эшигин өтө жогоруга жасап коюшту да. Мындай шартта балапан чыккандан кийин балапан бийиктиктен учуп чыгып кете албайт. Ошон үчүн алар мыкты мындай бир трамплин түрүндө, мындай кыйгач түрүндө коюп коюшу мүмкүн. Балким алар ушуга чыгып туруп андан кийин кайра чыгып кете бериши мүмкүн. Мына бул эшик жерден учуп чыгышы мүмкүн. Ал эми кичинекей балапандар эгер үстүгө жогоруга коюлуп калгандыгына байланыштуу оозу учуп чыга албай, балким узак убакытка ачка калып кетиши да мүмкүн. Ошонун натыйжасында өлүп калышы да мүмкүн. Мыкты уянын ичине ушундай капталынан сүйөп коюш керек, сүйөп коюш мүмкүн деп атасыз. Трамплин катарында ооба. Мыкты сүйөп коюш керек. Түшүнүктүү. Жооп кабыл алынат. Эми процесстин өзүнө келебиз. Мен туура жоопту кошо айта кетем. Мен туура жоопту айтам. Нуристан мырза өтө жакын барды. Өтө жакын барды дагы мыкты тиреп койду бирок. Мыкты тиреп койду. Караңыздар, балапан, темир канат балапан. Балапандын тырнактары болот, сөзсүз түрдө эми тырнак болот. Тырнак менен талпын үстүгө чыгыш керек балапан. Мыкка балапандын тырнагы мыкты кармай албайт. Нуристан мырза биринчиден. Нуристан мырза балапандын тырнагы эмнеге жөндөмдүү десе, одур будур чиймелерге жөндөмдүү болот. Ошол жерде тырнагы менен илиш керек болчу. Буту менен чымчыктын кирип чыккан жерине буту жетпейт. Жаш кичинекей балапан кызыл эт. Адистер мык менен ичин чиймелеп чыкты чыңгырымызда. X иретинде чиймелеп чыкты дагы. Чоң чийме алгандан кийин балапан ошол чиймедеги атайын жолчолор менен тырнактар менен илип олтуруп, кадимки үстүдөн чыкканга мүмкүнчүлүк ала алды. Бир кадам жетпей калды Нуристан мырза туура жоопко. 5-4 эсеп. 5-4. Ырскүл Исабекова Мокен районунун тургуну силерге каршы ойноп, азыр суроосу мына эми өтө улуттуу абал пайда болду бул жерде. Өтө улуттуу абал. 10-чу раунд. Командада дагы да болсо шанс бар. Шанс бар. Ордодон жардам алуу мүмкүнчүлүгү жана бонус алуу мүмкүнчүлүктөрү мына эми келди. Эгерде команда ошондой жагдайга түшүп болсо, Клара Акжол кызы Алай районуна силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Өтө кызыктуу суроо. Сүрөттөгү сиздер көрүп турган 8000 километрлик Дубал тырнакчанын ичинде кайсы жерге эмне максатта курулган? Кетти минута. Кум баягысынан жок, чөл чоңоюп кетпеш үчүн. Чөл чоңоюп кетпеш үчүн. Ошол жерге дара жок. Ошол үчүн жашыл көрүнөт. Өтүп кетпеш. Эчинде айырма сразу эле билинип калат да. Кум шамал болгондо өтүп кетпеш үчүн мен аркы өткө. Негизинде деңизден соңуп келген туурабы? Кызыл деңизден. Бул жака кетпейт. Чөл болуп кетпеш үчүн. Сахара кеңейип кетет. Анан бул деле атайын дубал эмес, табигый дубал болушу керек. Тоо кыркасы сыяктуу. Тоо кыркасы сыяктуу нерсе болушу. Даракта кызыл деңизде улам Значит, бул баягы сугарылат экен да, баягы. Кадимкидей дарак деңизде туруп атат. Бул Сахелия зонасы, ошондой да Сахелия зонасы кумда жайгашкан бүт мамлекеттердин баардыгы Сахелия зонасы деп аталат географияда. Ошондон бул жака өтүп тропикалык зонага өтүп кетпеш. Баары зона бияка жайылып атат. Өсүмдүктөр бар да, кыскасы. Дарактар. Ошо дарак дуал, кай дуал дейсиз? Эмне максат ичинде дуал да. Эмне деген дуал болуп атат? Дарактардан эмне максат? Максат чөл болуп кетпеш үчүн Африка. Балким андай кумдуу куюмдарды тосуш үчүн да, бул шаарлар жакын ошол жерлердечи балким. Кудайберди мырза. Жоопту Нурсултан мырза жооп берет. Нурсултан Абдимиталип уулу. Биринчи жообу туура чыккан эле, азыркысы кандай чыгат? Команданын ою боюнча бул чөл болуп кетпеш үчүн бул
сиз тырнакчанын ичиндеги дубалды курулган. Эмне максат менен деп атасыз? Чөл болуп кетпеш үчүн. Же чөлдүн Сахара чөлүнүн аянты кеңейип кетпеш үчүн. Эл жашаган аймактарга чейин чөл болуп калбаш үчүн. Азыр бул аймакты кайсы аймак деп айтып атасыз азыр? Сахелия зонасы. Космостон карап турат Бул Африкада. Африка. Түндүк Африка. Ортоңку Африкага жылып кетпеш. Чөл болуп кетпеш үчүн эмне бул ошону мынау азыркы сиз көрүп турган дубал? Бул токойлор жасалма токойлор менен атайын дарактардын тамыры жер кыртышын кармап турат эмеспи? Ошол жасалма токой менен бул тырнакчанын ичиндеги дубал курулган. Чөл болуп кетпеш үчүн деп атасыз. Жооп кабыл алынат. Африканын 21 өлкөсүнүн колдоосу менен Сахара чөлүнүн жайылып кетпеши үчүн курулган дарак дубалы 8000 километрди түзөт. Урматтуу билермандар, өтө чоң аймакты ээлеген бул токойлор. Интернеттен карасаңыздар болот. Мен чындыгында таң калдым. 21 өлкө буну колдогон. Анткени Сахара чөлү жайылып кетип атат Африкада жылдан жылга. 5-5 эсеп. Талкуунун башында негизи туура жооп бар эле. Нуриса мырза айтып атты, бирок менимче бышыктады окшойт команда. Акыркы раунд. Чечүүчү раунд. Баяман Топчубаев Санкт-Петербургдан сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, суроого көңүл бурабыз. 1936 жылы СССРде Климент Ефремович Ворошиловдун ысымы менен аталган бул төш белгини алуу үчүн, мен бир төш белгини назарда тутуп айтып атам. Ворошиловдун ысымы менен аталган бул төш белгини алуу үчүн 2 противогазды белгиленген убакыттын ичинде кийүү керек болгон. 2 противогаз. Алардын бирин 5 секундта, экинчисин 30 секундта да кийүү талапка ылайык деп каралып, демек бир адам 2 противогаз алып атат. Мындай жыйынтыкка жеткендер дал ушул төш белги менен сыйланышкан. Урматтуу билермандар, бул төш белгиде демек кандай төш белги болушу мүмкүн деген суроо келип атат да. Бул төш белги кандай төш белги? 2 противогаз. Биринчисин 5 секундада кийиш керек, экинчисин 30 секундада кийиш керек. Кетти минута. Жо, бул эми атомный атака болсо бат кийиш керек. Биохимиялык куралды буна болгон эмес просто. Жо, ошондой болуп кетсе, буну бат кийиш керек да. Ошондо эмне тирүү каласың да? Жо, ошондо тирүү каласың. Бул нерсе бул норматив жөн элечи. Жылы Берлинде өткөн эмеспи Олимпиада? Жо, өткөн, бирок ага тиешеси барбы жок? Жо, бул нарагын ойлогула. Бул мисалы үчүн 5 секундда кийсең, газ чыгып кеткенде тирүү каласың деген маани. Тирүү калсаң сага эмне кандай белги берет? Кандай төш белги берет? 5 секунд 30 секундда кийет. Эмеде жанагы экөөнү кийиш керек болот. Суда сүзгөн боюнча дагы баягы акваланг бирок жөндөм эмеспи? жок, суда сүзгөн деп атам да. 5 секунд 5 секундда кийиш керек. Жок, ал норматив жөн эле 4те кий каласаң 1де кий. Мисалы үчүн 5тен өтүп кетсең өлүп каласың деген сөз да. Негиз кийип болот. Балким Жок. Мындай татаалыраак түзүлүштө өлгөндөр бул. Бессмертный баягы бересиз, мына укпат эле. Бул кандай төш белги дейт? Көрүнүшүн айтып атабы ошону менен 30 секунд эмес, 5 секунд. 30 секунд. Жок, демек атомдун газы ошондой газ ушунчалык секундда таасир берип калат да, эми мындайча айтканда. 4 секундда кийсең кирип калдың, 6 секундда өлүп каласың. Ошо өлбөй калдың, 5 секундда кийдиң. Эмне кандай төш белги? Көлөмүн сурап атабы, көрүнүшүн, то есть несин так сурап атат. Кудайберди мырза, демек сиздерге бул төш белгинин аталышын деле сурап атат да. Эгерде силер жооп тапкан болсоңор, төш белгинин аталышы өзүнөн өзү келип чыгат. Мен таң калып атканым, балким силердин дагы 2 противогаздын бир адамга кереги барбы же жокпу деген логика пайда болот. Экинчиден экөөнүн кийүү убагысы эки башка. Жооп Нуристан мырза жооп берсин. Чечүүчү раунд Нуристан Марат уулу. Ворошилов беребиз, бул артиллериялык негизинен полководец генерал. Демек андай боло турган болсо, бирөөнү 5 секунданы бул жер бетинде 5 секундта кийген норматив, себеби противогазды, себеби биз кафедрада окуганда билебиз, ал эми самолетто, же болбосо учуп бараткан мезгилде, ал эми ого самолеттун ичинде себеби тоскоолдук болот да, ичинде тоскоолдук болот, аба басымы бирдей эмес, ошол абалда 30 секундтун ичинде кийүү бул норматив болуп эсептелинет. Демек
бул медаль, бул төш белги бул учкучтарга берилүүчү төш белги болуп эсептелинет. Логикаңызда төш белгиде эмненин сүрөтү болушу мүмкүн? Самолеттун. Самолет. Вертолеттун ошол мезгилдеги. 36-жылдагы. Жооп кабыл алынат. Мен сиздерге азыр медалдын көрүнүшүн көрсөтөйүн, Нуристан мырза. Эч кандай учкучтар эмес, атчандар. Ворошиловский всадник. же ошо бул төш белгинин аты, Нуристан мырза. Ворошиловский стрелок деп коет. Ворошилов аткычы деп аталат. Ворошилов аткычы деп аталат. Бул СССРде ушундай төш белги болгон. Бул төш белгини ок атуу нормаларын так аткаруу менен алууга болгон. Ал эми Ворошиловский всадник, Ворошилов чабандес төш белгиси чабандестерге берилген. Маселе мына ушул жерде. Алар белгиленген убакыттын ичинде атка, Нуристан мырза, 30 секунда атка жана өзүнө противогазды кийип үлгүрүүсү керек болгон. 6-5 телекөрүүчүлөрдүн пайдасына. Өтө өкүнүчтүү, өтө аянычтуу чындыгында Нуристан мырза атчандар деген бир версия келбедиби сизге? Урматтуу алпарчу, ошол карама каршылыктуу бир негизде 30 секунда болот, ошол жерде 5 секунда болот, ал эми карама каршылык болгондо 30 секунда болот. Карама каршылык болот. Бирок сиз асманга чыгып алдыңыз да, самолетко чыгып кеттиңиз. Ворошилов ушундай бир эмеси бар эле да, бул артиллерия, бул согуштун кудайы деген фразасы бар. Ар бирине ийгилик каалайбыз. Кудай кааласа, жакшылык болсун. Мыкты суроо деп биз акыркы суроону Байаман Топчубаевдин суроосун мыкты суроо деп балайбыз. Рахмат. Байаман Топчубаевдин Ворошилов тууралуу төш белги жөнүндөгү суроосу мыкты суроо ээси болду. Байаман Топчубаевди куттап, жана актив дизайндын сыйлыгын биз Байаман Топчубаевга жөнөтөбүз. Урматтуу алып баруучу, тилекке каршы анча-мынча сурооду алдырып койду, бирок буга чейин да оюндарга көбүрөөк катышат. Команданы алдыга сүрөйт. Бул билермандардын негизи дебизи катышуу, албетте ойлонуу, анан табуу. Ошон үчүн көбүрөөк салым кошту. Биздин команда көпчүлүгү ушу Нуристан мырзаны мыкты оюнчу деп колдойбуз. Ийгилик. Суроолор жакшы, мыкты. Телекөрүүчүлөрдүн жөнөкөн суроолоруна толук кандуу логикага топ келет. Аракет кылып тапса боло турган суроолор. Мыкты суроо деп биз ошол карнавалда кийүүчү костюмдарды саткан магазиндердин оригиналдуу өтө креативдүү рекламасы жөнүндөгү суроону мыкты деп тандап алдык. Чоң рахмат. Демек актив дизайнды дагы бир кичинекей акчалай сыйлык биз Бакыт Ташболот мырзага жөнөтөбүз. Мына ушул эки телекөрүүчү Байаман жана Бакыт Ташболотду куттуктайбыз. Калган телекөрүүчүлөр, демек бул жерде 6, мындан башка да 4 телекөрүүчү бар. Аларга да чоң рахмат. Кабыл алып коюңуздар. Пайсыз менен жыйынтайбыз. Шириндиктер студияга бар болдон. Йома бургерден сиздерге сертификат. Йома бургерге барып, ал жерден дагы тамактансаңыздар болот. Аура массаж академиясынан ден соолукту чыңдап келсеңиздер болот. Массаж алып мынакей жана 50% арзандатуу кылым легендасы окуу борборунан каалаган мына 5 тил боюнча. Чоң рахмат биздин өнөктөштөргө жана биздин көрөрмандарга. Мына ушуну менен 6-тур соңуна чыкты. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу билермандар, кайрадан көрүшкөнчө ассалому алейкум. Билеги күчтүү бирди, билими күчтүү миңди жыгат. Аман болуңуздар.